Для всего мира это просто клад. Поэтому 2023 жылдын 17 февралында Каракол шаарындагы Сьерра кафесинде Ысык көл, Нарын, Чүй областтарынын медиа секторлоруна Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан климаттын өзгөрүшү боюнча окумуштуулардын, эксперттердин эмгектери жана ачылыштары тууралуу маалымат беришти. Журналисттер чогулуп кандайдыр климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маселелерди маалымат алып кетели деген эко-кафе уюштурулуп атат. Жашыл климат долбоор фондунда ошондуктан биз аткарган иштер тууралуу маалымат берейин деп журналистика жаатында иштеген элдерге кандайдыр кененирээк маалымат берейин деген ойдомун. Аймактардан келген журналисттерге долбоордун пилоттук айылдарында иш алып баруу жөнүндө маалымат берип, азыркы учурда пилоттук айылдарда калк климаттын өзгөрүүсүн баалап, жаман таасирлерди алдын алып, минималдаштырып, өз коомчулугунда жашоосун өзгөртүүнү үйрөнүп жатууда. Экологияны кантип сактап калыш керек? Анткени өзүңүздөр билгендей, акыркы учурда Кыргызстанда экология, смог аябай көйгөйлүү темалардын бири болуп турат. Смог бул Кыргызстандын эң көйгөйлүү темасы. Аны кантип чечүү жолдору бар. Ошондой эле биз журналисттер менен баарлашып, өзүбүздүн чечүүлүү жолдорун бири-бирибиз менен үйрөнүп, опыт алып, жана ошондой эле элдерге жайылтуу максатында келдик. Климаттын өзгөрүүсүнө жааматтардын өзүн өзү баалоосу жана аймактарда анын ичинде Ысык көл областында адаптациялоо боюнча иш-чаралардын мисалдары. Долбоор үчүн айылдарды таңдоо, айылдардагы өзүн өзү баалоо кандай өттү? Журналисттер Кыргыз Республикасынын калкына климаттын өзгөрүшү темасына маанилүүлүгүн түшүнүүгө кантип жардам бере алышат? Журналисттер келтирген жагдайлар боюнча өзүн өзү анализдөө. Дал ушул суроолорго катышуучулар жооп ала алышты. Жашыл климат, жаштардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуусу. Долбоору Европа биримдиги тарабынан каржыланып, Норвегиянын Айлана чөйрөнү коргоо коому ННВ тарабынан Биом экологиялык кыймылы жана Глип коомдук уюму менен өнөктөштүктө ишке ашырылууда. План боюнча иш 2023 жылдын 20-июнуна чейин уланмакчы. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Ысык көлү».